3 балага ошо 700дөн пособие алчу элем. Анан ушул 100 000 контракт угуп калып, ошого проектти жазып, проекттиден өтүп 3 торпок алдык. 3 торпокту байлап, чоңойтуп кой алдык. Койду бир аз көбөйтүп, сан уй алдым. Анан ашканына ушул швейный машина алып, азыр ушул швея менен иштеп атам. Жакшы порода уй алганбыз. Аны жайлоого кетирип, баласын алып калып, ошо азыр тукумдук кылганга багып атабыз үйгө. Уй алгандан тышкары ушул швея деп иштесем деп ниет кылып ошо контрактка жазгам. Анан ошо швеяны окудук 3 ай. Курстардан окуп, анан машина алдык. Анан ушинтип заказ алып тигип атабыз. Үйдө тигип аткам, азыр ушинтип эжелерге кошулуп, машинамды алып келип алып иштешип атам. 100 000ди бизге бир аз түрткү болду. Калганын алып кетиш биздин неме экен. Ошо бизге да ушу комиссия түзүлгөнү да жакшы болду. Ай сайын чалып, ай сайын барып отчет берип турабыз. Мынча түштү, мынча чыгаша деп өзүбүздүн акчабызга дагы контроль кылып турат экенбиз. Мурун пособияны күтүп эле отурчук, ден соолукка дагы эме болуп, башка жумуштардан иштесең балдар каралбай калчу. Жолдошторубузга да жакшы болду. Ошол малдын чөбүн даярдап, жемин даярдап, жумуш баарыбызга да табылып атат. Эки 2024-жылы министрлик тарабынан Каракол шаарына 60 үй бүлөгө квота берилди. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү 2 жылда жалаң эле үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алуучулары болсо, быйыл Каракол шаардык башкармалыгында аз камсыз катары каттоодо туруп социалдык паспорт түзүлгөн жарандар болсо, алар бул долбоорго катыша алат. Азыркы учурда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат.